Малдын өлүктөрү чымынталай баштап бир сасып кетиптир. Ат башы районунун Кара Суу айылындагы таштанды төгүүчү жай кайсыл мезгил болбосун ушундай абалда. Андагы тургун жөнөткөн видеого көз чаптырсак, бул жайда күнүмдүк тиричиликтен чыккан таштандыдан сырткары малдын өлүктөрүн дагы көрсө болот. Курттап кеткен мал жандыктарын ит мышык тытмалап жеп жатканын айткан жергиликтүү тургун анан кантип оорулар жукпасын деп ачууланган. Биологиялык калдыктарды чогултуу, утилизациялоо жана жок кылуу боюнча 1995-жылдан бери эле ветеринардык санитардык эрежелер бар. Анын 6-1 пунктунда мал көмүлүүчү жай муниципалдык менчик объект болуп саналат. Ал эми 6-2 пунктунда болсо мал көмүлүүчү жайдын дарбазасы кулпуланып, ачкычы жооптуу кызматкерде же ветеринардык чарбада болушу керек деп жазылган. 6-10 пунктунда болсо мал көмүлүүчү жай үчүн анын санитардык абалы жана жабдылышы боюнча жоопкерчилик жергиликтүү администрацияга жүктөлөт деп жазылган. Өкмөт тарабынан бекитилген токтомдун негизинде Ала Тоо 24 каналыдагы жергиликтүү бийлик, тагыраак айтканда Ат башы районунун акими бул боюнча кандай иш алып барып жаткандыгын тактоо максатында телефон аркылуу байланыштык. Эмне үчүн малдын өлүктөрү ошол жерлерге алып барылбайт? Ошо таштаган элдерден сураш керек дейминчи, ошо даяр турган ямага таштабайсың. Сени менен таштап салып атат, жерде кароолчу болбосун дейминчи. Эмнеге кароолчу жок? Санитардык кызматтар кайда карап жатат? Кароолчунун акчаны ким төлөйт азыр? Район жетекчиси катары сиз ушул көрүнүшкө көңүл бурдуңузбу? Эмнеге? Кайсынысына? Ушул малдын таштандыга өлүктөрүн ташталышы. Күндү көңүл бурабыз биз. Эмне кылып көңүл буруп атасыз? Дайым эле көңүлүбүздө да. Ушул өлгөн малдарды көмүүнүн эрежелерин билесизби? Билем. Сиз кимсиз менден экзамен алдыңыз? Мен экзамен алган жокмун, сизден билейин деп атам. Сурап. Келип билиңиз анда бияка келип. Өз милдетин так аткарбагандыгы аз келгенсип, телефон аркылуу сүйлөшүүнүн этикасын билбеген район жетекчилиги бул ишке жергиликтүү тургундарча дагы кабатыр болгон эмес экен. Муну бизге өлгөн малды көмүүнүн эрежеси тууралуу маалымат берген ветеринардык инспекциянын өкүлдөрү тастыкташты. Ал жактагы ошол жакта мусоркада жаткан, ошол жакта мусорка жайгашылганын баарына айылдык аймактарына бүт. Ошол жактын ответственность жергиликтүү бийлик болуп эсептелет. Да, действительно, биз алдын ала иш чара көрүш үчүн биздин тазалаганга муктаж болдук да. Ылаңдаган мал же алардын өлүктөрү деги эле ачык жерде жаткан таштандынын өзү эң коркунучтуу. Санэпидтик көзөмөл борборунан билдиришкендей, өзгөчө жай мезгилинде ичеги карын оорулары күч алат. Анын бардыгы дал ушундай таза эмес жайларга учуп конгон чымын-чиркейлер аркылуу жугат. Элдин ден соолугуна терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Себеби өлүп калган мал жандыктан биз билбейбиз да, ал эмне менен өлгөнүн, кандай ага диагноз коюлгандыгын. Ошон үчүн биз сак болуш керек. Ар кандай өлүп калган мал жандык чири баштагандан кийин ал чым-чирке аркылуу сөзсүз түрдө көбүнчө өтө курч мүнөздөгү ичеги карын ооруларын жугузат. Ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча инспекциясынан кабарлашкандай, мал киндиктүү Ат башынын көпчүлүк айыл аймактарында өлгөн малды көмө турчу чуңкурлар жок. Айыл тургундары болсо аларды куруу жергиликтүү бийликтин ишиби же ветеринарлардынбы? Тиешелүү тараптар териштирүү жүргүзөт деп үмүт артууда. Айжан Омолдошова, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24.